Бул оомат жөнүндө бир аз сөз кылып берейин деп атам. Оомат деп коебуз го. Фаландын ооматы келип калыптыр, тükүндүн ооматы келип калыптыр деп. Бул оомат өзү качан келет, кимге келет, кандай болгондо келет. Бул баардыгыбызды эле кызыктырган тема да. Бул оомат эки түрлүү болуп келет экен да. Биринчиси кокусунан келип калат экен да, жөн эле келип калат экен. Негизи эч нерсе кокусунан болбойт, Алланын өкүмү менен болот. Бирок мындай болуп келип калат экен да, мээнетсиз эле келип калат экен да. Керектүү жерде керектүү убакта туруп калса болуп кетет экен да. Бир жакшы бир контейнер оң келип калат, же болбосо бир адамга жолугуп калат, жакшы адамга, ошонун себебинен иши жүрүшүп кетет экен да. Мындай болуп келип калат. Экинчи оомат ошого мээнет кылат, оомат келишине даяр болот, ошондо келет экен да. Оомат деген негизи бул күтүү эмес экен да. Оомат келишин күтүп жата берүү бул туура эмес экен да. Ооматты издегенге, аракет кылган адамга келет экен да. Качан биз ошол нерсе келишине даяр болсок, ошого биздин аң сезимибиз даяр болгон болсо, ошого акыл эсибиз жеткен болсо, илимибиз жеткен болсо, опытыбыз болгон болсо, мээнет кылган болсок, ошого ылайык шүгүр кылсак, ошондо бизге ошол оомат келет экен да. Биринчи келген оомат биринчи түрүнө ал тез эле жоготуп коюшу мүмкүн да. Себеби ал ага даяр эмес эле, кокусунан берилип калды эле да. А экинчиси өзү мээнет кылып, аракет кылып кылган адамга ал ооматты ошол Аллах Тааланын бул белеги да. Ошону узакка чейин өзүнө кармап кала алат. Оомат изденген адамга келет, аракет кылган адамга келет, шүгүр кылган адамга келет, жүрөгү таза адамга келет. Жүрөгү кара адамга оомат келбейт. Эгерде байлык келсе дагы ал проблема, мүшкүл катары келет, бирок береке катары келбейт. Бул ооматты алыш үчүн өзүбүз ошого даяр болушубуз керек.